Günündө amandашып отурабыз. Бир канча күндөрдөн соң күз мезгилинин 3 айынан дагы сапар тартабыз. Дал ушул таң, дал ушул күн ар бириңиздерге жылуулук тартып аласын. Жылмаюу менен тосуп алыңыз. Таңдеми программасы түз эфирде Ош Бирим телеканалында жана ошондой эле Ош Бирим радиосунда старт алды. Демек, ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн Куттуу студиябызда дагы бир сонун коноктор келип отурат. Студиябыз бүгүн толо, бош эмес. Бул күндү өзгөчө сонун маанайда, өзгөчө шаңга бөлөп берет деген ишенимде түз эфирге биз атайын сиздер үчүн Ош технологиялык университетинин маданий эстетикалык борборунун жетекчиси Чолпон Өскөнбаев. Кутмандуу таңыңыз менен. Кош келипсиз. Жана ошондой эле дал ушул маданий эстетикалык борборунун кызматкери Максат Арстанбекова. Саламатсызбы? Таланттуу студенттер Баяман Орунбаев жана Курсанов Нурислам. Кутман таң жалпыңыздарга. Бирге болсун, рахмат. Көргөнүзгө аябай кубанычтабыз. Мына мен сыртта жүрсөм тизилип келип отуруп калыпсыздар. Чолпон ага өзүңүз айтмакчы чымчыктай болуп отуруп калдык дедиңиз. Бир жагымды музыка менен калгабызды ачалы дагы. Андан соң маегибизди улантабыз келиңиздер. Kaydan жүрүп Kaydan жүрүп Нандыруу максатында бир жакшы бир фольклор түзөлүп Оштуда. Ошонун негизинде бизде этно арт, муз арт деген фольклорлук ансамбль түзүлдү. Ошону жетектеп, азыр биздин эжек агаларыбыз ошолордун үстүндө иштеп атат. Таланттуу кыздар балдарыбыз келип атат, ырдап атат, аспаптарды үйрөнүп атышат. Мен өзүм вокал, хор, фортепиано, эстрада жаатын жетектеп ошол жагын мен да үйрөтүп, ырчылар тарбиялап атам. Иш кылып, ар ким профессионал музыканттар иштеп атат. Ар ким өзүнүн ишине чебер, мыкты десем болот. Сонун, жакшы. Мына сиздер менен ажарлуу убактаңда амандашып отурабыз. Биз ар бир коноктордон, ар бир келген меймандарыбыздан сурайбыз. Ар бир адамдын өзүнүн таңкы адаттары, таңкы ритуалдары болот. А сиздердин таңкы ритуалдарыңыздарга эмне кирет? Эрте менен ойгонгондо эле эмне менен алек болосуздар? Биринчи оюңуздар кандай болот? Келиңиз, Максат, сиз жооп бере кетиңиз. Саламатсыздарбы? Бир жолу. Микрофонду жакыныраак жылдырып коюңуз, Нурислам. Катуу сүйлөйбүз. Таңкы тамакты жедикпи? Аты бул жактан бир аз үнүңүздөр акырын чыгып атат да. Саламатсыздарбы? Саламатпыз. Эртең мененки буюрса маанайы сонун. Чакырганыңыздарга терең ыраазычылык. Эртең менен чай ичкенде убакыт болбаган. Туура эле сиздерге келдик. Ошого дагы үнүбүз катты чыгып атат. Эртең менен ритуал Таңкы ритуалыңыз. Кыздардыкын өзүңүз деле жакшы билсеңиз керек. Туура эле биринчи айымдар өзүбүзгө кам көрөбүз. Кам көрүп, жумушка жөнөп, эртең мененки тамактануу деген жок. Айрыкча көбүнчө айымдарда. Ошол Биринчи суулукка маани берип, ар дайыма бир стакан жылуу сууну ичип алып эле, ошол боюнча анан түштөнү кылабыз. Туура айтасыз, Максат, дал ушул маданий эстетикалык борборунда канча жылдан бери эмгектенип атасыз? Кандай болуп атат негизи буга чейин? Өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз болот. Кайсыл жактын аккуусу болосуз? мен өзүм Ош областына караштуу Каралжа районунан болом. Сонун. Каралжан Аккуусун деп коебуз. Оштуга быйыл 2025-жылы келдим. Март айында жазда келдим. Буюрса азыр кыйла көнүшүп келгенде эле өзү коллективим сонун экен. Келгенде эле сонун тосуп алышты. Буюрса келгенде 3 эле агайым бар эле коллективде. Жалгыз мен айым элем. 4 болуп азыр буюрса дагы көбөйүшүп жатабыз. Азыр 6 болуп калдык. Башында ушул Чолпон агай да Кыял Сули деген агайларыбыз бар. Ушул терең ыраазычылык айткым келет. Ушундай мени коллективге сонун кылып тосуп алышканына азыр көнүшүп калдым. Буюрса иштеп жатабыз. Сонун. Демек сизден башка айымдар дагы барбы коллективиңизде? Же өзүңүз эле? Азыр кошулду. Ага чейин өзүм эркек кыз болуп Гүл болду. Макс жалгыз калганда балдарга айтып тамашалап, Макс ачык болгондо анча чай алып, бирге чай ичип туруп атып. ар дайым көңүлүмө карап турушат. Кыз ачык алып кетпесин деп. Сонун. Жакшы, Баяман Орунбаев жакшылыктардын элчиси болуп көп жерден көрүп, көп жерден жолугушуп калабыз. Баяман өзүңүз жөнүндө жалпы кыргыз журтчулугуна тааныштырып, амандашып, саламдашып алсаңыз болот.
Эң алгач, ассаламу алейкум, кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу Ош Бөлүм телеканалынын көрүүчүлөрү, радио угуучулары, жалпыңыздарга ийгиликтүү күн каалайм. Бул күнүңүздөр биз менен болгон үчүн жемиштүү болсун деп демекчимин. Жумушка бараткандар, жумуштан бизди угуп аткандар, жалпыңыздарга күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. сонун. Өзүңүз жөнүндө кайсыл жактын кулунуз? Өзүм Оштон болом. Ош шаарынан, ошол жакта жашайм. Оштуда окуйм, 4-курсмун. Өзүм кесибим боюнча математик, информатикмин. Бул жакта эми жөндөм деген жөндөм экен, тартат экен чыгармачылыкка. Албетте. 1-курста келип эле Чолпон агай менен таанышып калгам. Таанышып калып келип ырдаганда биринчи өзүм мындай үнүм жок эле менимче. Чолпон агайым өстүрүп, Тарбиялады. сахнага тарбиялап, чыгармачылыкка кошкон үчүн терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Анан Максат эжекебиз дагы жаңы эле келген. Бирок өзүнүн кесибин мыкты билгени үчүн комуз карматып, комуз үйрөтүп баштады. О, сонун. Комузду чертип калдым. Жакшы, сону сиздерге дагы терең ыраазычылык чакырганыңыздар үчүн. Бул негизи ооба. Бул эфирге келиш үчүн канча күн өттү, канча күттүк, бир күнгө буйрубай калат, анан жазамын, аябай аман ушул күнгө сөзсүз келип берип байланыш. Ооба, бүгүнкү буйруп мына бүгүн жолугушуп отурганыбыздын өзү бир бакыт десем болот да. Бүгүнкүгө жакшы күнгө буйруганына. Анан сиздер үчүн бакыт деген эмне? Бакыт дегенде кандай адам бактылуу адам? Мисалы Чолпон мырза сизди эмне бактылуу кылат? Мен бакыт деппи? Мен бакыт деп ошо 4 тарабың бар тегиз бүтүн, алсаң аман, ата энең жаныңда, бир туугандарың, эли журтуң аман болсо, мен ошону бакыт деп элестетем. Себеби дегенде азыр ата энеси жоктордо канча жашоон тагдырга байланыштуу болуп атат. Ошон үчүн баягы ата энеси жанында, бир туугандары жакын жанында саналыш адамдар болсо бакыт деп элестетем да. Себеби дегенде бакыттын орду бир орду толугус да. Ооба, Байман. Бир сөз менен бакыт. Байманда эмне бактылуу кылат өзүңүздү? Менде бактылуу болот, мени сүйүү бактылуу. Сонун, сүйүү менен. Себеби дегенде Элмирбек Иманаев айтат го. Тийбегиле сүйүүгө тийбегиле. Сүйбөгөнү билбегени сүйбөгүлө депчи. Сүйүп жүрөт окшойсуз. Эми сүйүү дегенде ар кандай сүйүүдөн түрлөрү бар да. Баардык нерсени сүйүүгө болот да, баары сүйүүдөн башталат. Максат, сиз эмне бактылуу кылат? Бакыт деп мен биринчиден ошо ата энем баарына бактылуумун мен. Ошо ата энемдин ден соолугу чейин ар дайым мени колдоп турган, чөйрөгө мени кошуп, ар дайым мени түшүнүп турган үчүн мен өзүм бактылуу деп сезем. Сонун. Нурисламга кезек берели. Жанда Нурислам менен таанышпай калдык. Нурислам кайсыл жактын жигити болосуз? Нурислам жөнүндө айтсак, булар сентябрдан баштап биздин Манай борборго аккордеон, комуз, гитара баарын чертем деп келип калды. Кастинг жарыялган ошол мезгилден баштап бул жигитибизди учетко алдык. Биздин командага кошулду. Буюрса азыр агай менен иштеп атат. Кезек сиздер. Саламатсыздарбы? Мен жөнүм курсташым Нурислам. Ушудан пайдаланып ушул көрүүчүлөргө да салам жолдоп кетем. Мен негизи Ош шаарында турам. Быйыл ошол Ош технологиялык университетине тапшырып, 1-курсунда окуп жатам. Ошол агайларымдан сабак алып, Чолпон агайымдан, Пел агайымдан сабак алып, ушулардын жолун жолдоп келип атабыз. Да, буюрса жаңы эле кирипсиз, сентябрда 2 ай болсо көнүшүп калдыңызбы? Жакшы эле болуп атабы? Капачылык жокпу? Чолпон мырза ушуп атса керек агайыңыз кез-кезде. Эфирден айтып алыңыздар. Тамаша, жакшы. Жакшы, баарыңыздар менен тааныштык, таңкы ритуалдарыңыздарды билдик. Анда кайрадан кезектеги сонун, жагымдуу музыкалык чыгарманы сиздердин аткарыңыздарды тыңдайлы. Сөзсүз анда. Кайсыл чыгарма? Бизден ошо Макс айым ырдап берсе кандай болот? Агатайым деген бир жакшы чыгарманы даярдап келебиз. Жалпы агатайларыбыз үчүн. Сиздердин айлап каласыздар. Elde
Баракелди. Агатайлар бар болсун, жалпы агатайларыбыз үчүн максат айымдын аткаруусунда жагымдуу музыкалык чыгарманы тыңдап өттүңүздөр. Ардактуу көрүүчүлөр, бизди түз эфирден көрүп жаткан убагыңыздар Ош Прим телеканалында таң деми программасы таңкы сахнадагы таланттар менен сиздерге өзгөчө маанай тартуулап жаткан кезибиз. Экранда көрсөтүлүп турган номерлер сиздер үчүн кызматта иштеп жаткан убагы. Бүгүнкү биздин талант ээлеринен, өнөр ээлеринен кандай чыгармаларды, кандай сунуштарды же пикирлерди, кутуктоолорду айткыңыздар келген болсо, сөзсүз түрдө номер сиздер үчүн иштеп жаткан убагы. Күз мезгили мына буйруса сыртта жалбырактардагы түшүп, дарактардан дээрлик 80% түшүп, мына жылаңачтанып калыптыр да. Анан эртең менен келатып эле аба ырайы өзгөрүлөт экен, бүгүн жамгыр жаайт экен деп сүйлөшүп калдык. Анан сиздерге мезгилдердин ичинен кайсыл мезгил жагат, анан күздү эмнеси менен жакшы көрөсүздөр эгерде жакса? Негизи билесизби, жакшы суроо бердиңиз. 4 мезгил өзүнүн немеси менен бир керемет да. Жаз, жай, күз, кыш, ар бир айдын өз мезгили жагат мага. Кышта өзүнчө бир кар баскан, аппак. Күз мезгили абай алтын күз деп коет. Жаз мезгилинде ысык, аптаптын, жай мезгилиндерде сууга түшүп, көлгө түшүп деген эс алып. Ар бир мен ойлойм, ушу 4 мезгил өзүнчө бир керемет болсо керек. Мезгилдердин ичинде бир мезгилде мындай жүрөккө жакын болот го, өзүнчө эле ошол мезгилде эргүү келет, ошол мезгилде же бир махабат келеби билбейм. Байаман, сиз жакшы көргөн мезгил? Мен жакшы көргөн мезгил. Эки мезгил бар. Аны эч качан кыя албайм. Бирөөсү жаз мезгили болсо, бирөөсү күз мезгили. Себептерин айтышым керекпи? Айтып коюңуз. Эмнеге? Жаз мезгили себеп дегенде, жаз мезгилде өзүм туулган күнүм бар. Ошон жактырам. Күз мезгилинде мага бир өзүнчө тарых болгон бир нерсе эсиме түшөт да күз мезгилинде. Жакшы көз өрмөй октябрь айларында. Мына Ош технологиялык университетинде 4-курс болуп калыпсыздар. Сиз анан эмнеге Ош тууну тандадыңыз? Эмнеге башка окуу жайды карап көрбөдүңүз? Эмнеси менен жүрөгүңүзгө тартты Ошту? Оштуда эң алгач биринчи өзүм кесим сүйүп келгем. Өзүм математикага кызыккан үчүн ошол жакка келгенде биринчи окутуучуларын карадым. Анан сабак бериштери, окуунун программасы жөнүндө таанышып чыктым дагы, ушул жак жүрөгүмө жакын болду. Ушул жакты сүйдүм. Анан бир жагынан чыгармачылыгымды дагы ойлоп, бул жактан Оштон мисалы Динара Багышбаева, Нонем командасы, Кадыр Жарматов, Мурат Жалиев агалары чыккан. Ошолордун артынан мен дагы улап кетейин дедим. Ошон үчүн Оштон тандадым. Өкүнбөйсүз? Өкүнбөйм. Жакшы. Мына буйруса жогоруда жакшы жаңылык менен бөлүштүңүз. Чолпон агай, биз фольклордук топ менен иштешип жатабыз, жаңы таланттууларды командабызга коштук деп. Кандай болуп атат негизи топтогу ар бир чыгармачыл инсандын өзүнө жараша мүнөзү, кыялы бар. Буларды кайрадан тарбиялаш керек, кайрадан камыр кылып, жууруп, бийлеп атсаңыз керек. Туура айтасыз, камыр кылып, жууруп, бийлеп, биягынан тиягынан түзөп атабыз. Жакшысын ашырып, жаманын жашырып дегенде урушканды урушуп коюп атабыз, какыс кукус болуп атат, эми иште болуп турат. Бирок ар бир студенттин талантына баа бериш керек. Былтырга караганда салыштырмалуу байкайм, ушу 25 сентябрдан баштап бизде 583 канча журналда эсимде жок, 583 канча студент жазылды, бирок ошо 583 келбесе дагы арасынан бир баягы фанаттары менен уругандар ошо келет да. Анан азыр буйруса талап жакшы эле болуп атат. Көп эле талап болуп атат Мижик агайлардан, студенттерден жакшы чыгармалар иштегиле, результат көрсөтөлү, бир жакшы бир фольклор жандандырайлы, Оштун атын чыгарайлы. Мындай борбордо жалаң профессионал музыкант ага эжекелер иштеп атат. Студенттерди дагы деле чакырып атабыз, дагы деле чакыра беребиз. Ишиңиздер ачык ар дайым. Эшик ачык. Репертуарларды мындай кандайча тандап атасыздар, ырларда эмнелер көп басым жасалып атат? Репертуарды биз азыр заманга жараша кайсы хит болгонсо ошону да анча-мынча иштеп коюп атабыз. Эскилерди баягы улуттук колоритте өчүрбөстөн дагы баягы элдик ырларга, элдик фольклорго да басым кылып, анан азыркы заман менен экөөнү айкалаштырып иштеп, ошонун негизинде бир аз иштеп коюп атабыз. Себеби дегенде элдин талабы ошондой болот. Баягы эски ыр менен жүрөсөң деле болбойт го, баягы эски көйнөктү кечке кие берсең болбойт. Ошон үчүн тез баягы чыгармаларыбызды сахнада жаңыртып, баягы иш-чараларда ырдатып атабыз. Мына акыркы жылдарда дал ушул кыргыз фольклору дагы өнүгүп, мындай элдин
талабы да күчөйүп атат да. Анан кыргыз элдик ырларды жеткирүүдө фольклор канчалык деңгээлде таасир этет, канчалык деңгээлде роль өнөт жана кандай жаңычыл ыкмалар менен биз элдин жүрөгүн түнөк тапсак болот? Туура айттыңыз, жакшы суроо. Бул мындай да, баягы эстрада, фонограмма деген азыр элдер тойлордо көрөп уже жакпай калды. чамчы ырчыларга уже ишенбей, жакпай деле калат да, чарчап калат. Ошон үчүн кээде баягы жандуу аспаптар менен ойноп, сахнада ырдап, ошо өзүнүн деңгээлине жеткирип ойноп ырдап берип атсаң, ошону жакшы кабыл алат да. А эстрада ал сөзсүз само собой болуп турат. Бирок биз заманга жараша бир аз болсо да бир аз өзгөртүп, мурунку эски ырларды да бир аз кошуп, аспаптарды коштоп, жакшы азыр 21 кылымга ошо бир жаңылыктар киргизип, биз дагы интернеттен, ютубтардан көрүп жакшы чыгармалар иштейли деп. Себеби деген азыр кавер тартып атпайбы баары эле. Эски ырларды эле жаңыча кылып эле кавер тартып, биз деле ошонун үстүндө жатталып иштеп атабыз. Жакшы. Анан жакшылыктарга дагы буйрутма алып элибизин. Ал сөзсүз учурдан пайдаланып айтып коебуз. Биз азыр ушул жакшылыктарда кызмат кылып, куда тосу тойлордо, бир жакшылыктарда, юбилейлерде кызмат кылып, көп эле мадайдорго барып кызмат кылып жүрөбүз, ырчыларыбыз барат. Анын ортосунда баягы ведущий болуп тамада болуп берет. Баягы өзү чакырып калат, тойлор болуп атат, ушул жерге деп барып ойноп беребиз, ырдап беребиз. Азыр мына Нурислам, Баястар азыр тойго чыгышат. Макс биз деле кыялына барыбыз тойго чыгабыз. Эми ишибиз ошол го, элдин кызматындабыз. Жакшылыктардагы. Сонун жакшылыктарга дагы өзгөчө өзүңүздөрдүн формаңыздар, ага дагы өзүнчө бир каражат, мындай коммерциялык жагы кандай болуп атат негизи Чолпон мырза ушул жерден? Коммерция жагы аны сүйлөшүп алып иш кылабыз. Анан баягы кийген кийимибизди сүйлөшүп деле кийебиз. Кайсы жерге улуттук колоритте форма, этноформа кийебиз, же классика кийип барабыз. Ар кандай болуп калат, кээде ресторанга чакырып калат, куда тосконго чакырып калат, ошондой болуп калат. Коммерческий жагы ал сүйлөшүү жагында. Жакшы, негизи сүйлөшүү менен эле формаларды өзүңүздөр кийесиздер, жакшы. Саламатсыздарбы дейт. Кутмандуу таңыңыздар менен кош келипсиздер. Оштоодо мындан 7 жыл алдын окуп кеткен мен. Мындай таланттарды бизде көп чыгарышат дейт. Акыркы сандар 2407 сандар менен аяктаган абонент Оштоо алга ийгилик ар дайыма биринчиде сиңерде билдирүүсүн калтырыптыр. Чоң рахмат айтабыз. Саламатсыздарбы? Жагымдуу музыкалык чыгармалардан тартып алып коюңуздарчы. Бүгүн иним Орозбектин туулган күнү болчу 29 октябрь. Сиздерден музыка сураналы дейт. Жалпы кыргыз журтчулугуна ийгилик болсун, тынчтык каалаймын деп билдирүүсүн калтырган 11-12 сандар менен аяктаган абонент. Кийинки катта: "О, кандайсыңар Оштоо? Мен окуган жер, мен сүйгөн мугалимдер бар болгула, таланттар ташкындай берсин талантыңар" дейт. Акыркы сандары 15-47 сандар менен аяктаган абонент. Жылуу каттар дарегиңиздерге абдан көп келүүдө. Дагы да болсо эфирдин жүрүшүндө жаңыртамын. Кайрадан жалпы биздин көрүүчүлөр үчүн жагымдуу обон тыңдайлы. Көрүүчүлөр үчүн атын окуп коюңуз эле. Унутуп калдым, жана туулган күнү эсине Орозбек. Орозбек, ооба, бүгүн 29 октябрда өзүк мэрин көчөт. Болсун анда. Жалпы көрүүчүлөрдүн дагы урматына. Анда бир жакшы чыгарманы тартып алайлы. Биздин көрүп жаткан биздин бүтүрчүлөр болсо керек, биздин студенттер болсо керек, баарыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр Султан Садыралиевдин бир жакшы чыгармасы жөнөкөй жигиттер, ушул жигиттерге арнап Орозбектин туулган күнүн куттуктайлы дагы. Сонун болот. Аттап берип коелайык. Jönököy jigit sendey kızga aşık olupmu Öpücüğümüzü açık unduzum Citalay men azul kılırma Öpücüğümüzü açık unduzum Citalay men azul kılırma Yeah.
ошондо оштум. Сен жылмайсаң мен да күлөм. Жалган сүйүлөм, жалган күлгүлөм. Seni suyup kıskandırıp Çalgan suyuyla, çalgan gülgüle Seni suyup kıskandırıp Браво, азаматсыздар. Мына ушундай сонун ырлардын коштоосунда биз эфирдик саатыбызды улантабыз. Маанайлар эң жогорку деңгээлде. Жөнөкөй жигит чыгармасын жаңыр өттүңүздөр. Негизи адамдагы сиздер баалаган кайсыл сапаттар? Ошо жөнөкөй жигит дегенде эле мен көбүрөөк жөнөкөйлүктү жакшы көрөм. Баягы мурдун көтөрүп баягы теңсиңдеп турсаң дагы айтат го, бутуң баягы жердин үстүндө экенин унутпа деп. Ошон үчүн баягы колдон келсе дагы баягы жөнөкөйлүктү жакшы көрөм, өтө жөнөкөй болгонун жакшы көрөм. Анан ошон үчүн баягы көп эле студенттерди, балдар, кыздарыбызды эле тарбиялайбыз, ушу жөнөкөйрөөк болгула. Колуңардан иш келип турса деле жөнөкөй болгула, колуңардан жардам бергиле. Сыйлай турганда ошондо деле сыйлап болот депчи. Менин сапатым эми жөнөкөйлүктү жакшы көрөм көбүрөөк. Байгман, сиз кайсыл сапатка ээсиз өзүңүз жөнүндө айтыңызчы, мындай мыкты эр азамат кайсыл сапаттарга ээ болушу керек? Мен барган эле күлөсүң болот. Билет окшойт сиздин сапаттарыңызды. Чолпон агай сөйлөп го. Канча көтөрүлсөң да жөнөкөй болуш керек дейсиң. Тилкет дегенде. Мен да ошол сапатты колдойм, себеп дегенде канча алда карап өскөн сайын айтат го, мажырымтал болуп жерге ийилет. Канча бийиктикке жеткен сайын ошончолук ийилсең даражаң бийик болот. Менде өзүмдө жакшы сапаттарым менде өзүңүн кандай экениңди билгиң келсе досуңан сура дейт. Сизден сурайынчы десем. Өзүм эми жоопкерчиликтүүмүн. Айткан убакта келем. Айткан убакта келем. Жакшы. Эрте турам, жалкоо эмесмин, ага. Уйкучу эмес. Уйкучу эмесмин. Негизгиси ошол, өзүм жөнүндө көп деле мактана албайм. Жалпысынан ушул сапаттарга ээсиз. Максат айым. Сиз кайсыл өзгөчө өзүңүз мындай сыймыктанып кое турчу же адамдардан көп укчу комплимент мындай сапаттарыңыз жөнүндө? Мен да агайларыма кошулам. Эң биринчи ошо жөнөкөйлүк болуш керек адамда. Канчалык бийикке көтөрүлгөн сайын кайра ийилип жерге жөнөкөй болуп, адамдарга кылган мамилең жөнөкөй болуш керек. Анан өзүм жөнүндө айтсам, өзүм көп мактагым келбейт. Ошол эл мактасын. Эл мактасын, ата-энем мактасын. Жана ошо коллективим өздөрү айта кетсе да болот, бирок мен өзүм мактагым келбейт азыр. Мен айта кетейинчи дегенде. Макулга. Эзекке келгенде биринчи тамашаны көтөрө албайт дегем да. Чындыгында шайыр жүрөт. Тамашаны катуу тамаша болсо да көтөрөт эзекечи. Биздин бир топ эжебизде болуп калган. Сый мамиледе ардайым ачык мүнөзү. Сабак берип атканда дагы мисалы тамашалар күлүп сүйлөп калган, ошол тамашаны көтөргөнү шайыр шапкан жүргөн аябай жакшы. Ай, мугалимдер менен антип сүйлөшпөгүлө дегендин ордуна тескерисинче сиздер менен кошо досуңуздар сыяктуу мамиле кылат. Нурисламдын кандай күчтүү сапаттары бар, кандай алсыз жактары бар? Мен ошол аяларыма кошулуп ошол адам сапаттардан ошо жөнөкөйлүк болсо дейм. Анан өзүмдү
айта албайт экен ушундай сапатым бар деп ушу эл баласы болду эл баласы. Бирок кээ бир учурда мондой жакаңды түстөп мен ушундай сапаттарга иймин деп мындай мактанып эмес, жакшы жагыңды айтып коюш бул ашыкчалык кылбасыз го дейм да. Анан мына ушундай жөнөкөйлүк, адамгерчилик, адамдагы жакшы сапаттар көбөйө берсин, сиздерде дагы мына ушул сапаттар өчпөсүн негизи айтат го кээ бир адамдар. Кээде эле адам дейт да. Азыркы учурда коомдо чындыгында эле адамдардын аябагандай түрлөрү, анан бет маскаларын көрүп атабыз. Негизгиси мына ушундай жөнөкөйлүгүңүздөр менен, адамдык сапатыңыздар менен алдыга карай жүрө бериңиздер, өсө бериңиздер. Ар бир топто өзүнчө бир чайыр жүргөн адам, анан капалуу жүргөн адам, анан тамашаларды топто көп айткан адам болот. Сиздердин тобуңуздарда ким? Туура айтасыз. Бизде Кыял Жумаев деген бар. Бүгүн эфирге чакырсак, бир аз сырколуп калдым, тамак ооруп турат, өзүңүздөр барып келиңиздер деп ошо төртөөбүз келдик. Анан бир нерселердин баарды Кыргызстанда жаңылыктардын баарын ошо Кыялдан угам. Каерде эмне болуп атса Кыял эшикти ачып эле жалжаңдап кирет, күлүп чайнап. Фаланча минут өтүптүр, түкүнчө минут өтүптүр деп ошо Кыялдан Кыргызстанда эмне жаңылык болсо ошодон угабыз. Көп нерселерди ошол информация берет бизге. Анан бүгүн бир аз десолоно байланыштуу келе албай калды. Келип азыр жерде бака шака отурсак болмок. Дагы буюрса чакырсаңыздар келебиз деген. Буюрса. Ким эң тарынчак фольклордо тобуңуздарда, коллективде? Коллективде тарынган бизде эч ким эле жок, себеби баарды жаштар да. Күлүп чайнап, мен башында бака шака болуп жүрө берем, кээде серьезно болом, кээде капа болуп калам, кээде күлүп чайнап жүрөм. Эми бул баягы ишке жараша болот. Бирок бизде көбүрөөк жаш мугалимдер болгондуктан биз студенттер менен булар менен кучак жайып, булар менен как курсташ катары эле, дос катары эле жүрөбүз. Бирге чай ичип, бирге сүйлөшүп эле. Биз баягындай айтып атпайлыбы, өтө жөнөкөйбүз, баягындай гордый болуп, биз мугалимбиз деп, мугалимдик дистанция болот, сөзсүз бизди сыйлап эме кылып атышат, рахмат баардык студенттерге. Бирок булар менен чай ичип, биз кайра эле булар менен контакт жакшы, связь, дос катары эле жүрөбүз. Жакшы, ушул сыйыңыздар чек болгон студенттер келбейт эле, анда биз булар менен дос катары эле жүрөбүз. Ал жерде темирдей тартип болгондо, коллективде эркек кыз болгон үчүн анча-мынча агайларыма көбүнчө тарынып турам мен, жашта болгон үчүн. Айымдар көбүнчө насип келет го көбүрөөк. Агайларыма тарынам, агайларым болсо көңүлүм көтөргөн аракет кылат. Коллективде көбүнчө мен тарынам. Кээде тарса турса урушпай, мындай балдарга кошуп эле сиз да көрбөй катуу сүйлөп алса өзүңүздүн мындай дарегиңизге тиип кетсе керек. Анчалык тийбейт, бирок анча-мынча нерселерде капа болгум келип, агаларга арулугуңузга, назиктигиңизге салып. Жакшы, каттар бар. Саламош берем азаматыңар жаштар, алга дейт ишиңерге ийгилик, балдар кыздарым мактоого бапсыңар, өнүңөр өркүндөй берсин деп оштон Бактыгүл жекебиз билдирүүсүн калтырган. Кийинки катта. Саламатсыздарбы, Ош Бирим радиосу, Ош Бирим телеканалы, жагымдуу музыкалык чыгарманы Жумагүл эжемдин урматына жаңыртып койгулачы дейт. Эртең туулган күнү эле буюрса 27-ге чыгат деп билдирүүсүн калтырган. Акыркы сандар 2196 сандар менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Сиздердин фольклордук тобуңуздарга кошулуу үчүн кандай таланттарга ээ болушубуз керек деп билдирүүсүн калтырган. 52 сандар менен аяктаган абонент. Фольклордук топко кандай таланттарды аласыздар? Сөзсүз түрдө Оштуда окушу шарт эмес, э? Ооба, ошол нерсени айтып коеюнчу. Себеби дегенде урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар, баягы талантты таптаганда, барктаганда бул эл деп коет, ошо эл бар үчүн баягы элдин алдында биз талантыбызды сиздерге тартуулап ырдап келебиз. Анан айта кетчү нерсе, көпчүлүгү капа болуп да жүрүшөт, мага телефондор бар, чалышат, жолпон ай ушундай болуп атат, сизде ушундай экен. Мен бардык эле таланттарды чакырам, сырттан деле чакырып атам. Ошмудан деле чакырып атам. Себеби өзүм Ошмуну бүткөм да, искусство факультетин. Ошондуктан кимде кандай таланттар болсо колубуздан келишинче жардам беребиз. Оштуга келиңиздер, Мадайын барууга келиңиздер. Ал эми Оштун ичинен сөзсүз бизде студенттер келишет, бизди кубалап артыбыздан издеп жүрүп таап алат, ошол жерде иштегендиктен биз каяка барсак деле, наркы корпуска катсак деле, берки корпуска катсак деле биздин артыбыздан табат. Ошондуктан таланттар болсо келиңиздер, бизге кайрылыңыздар. Биз кечке Оштудабыз, эртең менен саат 8:30 баштап 5:30 чейин Оштуда жүрөбүз. 5 күндүк ишибиз, жумуш убактыбыз, келиңиздер, колубуздан келишинче жардам беребиз деп чакырып кетем. Жакшы. Мына ардактуу көрүүчүлөр, эгерде сиздердин да талантыңыздар бар болуп, эгерде ушундай сонун бир өзгөчө шайыр шатман, бакашыка болуп жүргөн коллективге кошулуңуздар келсе, өздөрү айтып өттү, калгабыз ар дайым ачык деп, сөзсүз түрдө байланышып, Ош технологиялык университетине барсаңыздар болот.
анда жагымдуу музыкалык чыгарманы кайрадан тыңдайлы. Анда биздин бир таланттуучубуз Баяз Кара көз деген чыгарманы ушул биздин туулган күн элерине жума күнү же эртеңки туулган күнү менен куттуктап арнап берели. Сонун болот. Аткарышында. Жалпы кара көздөр үчүн. Süygünüm, kızı sen düğünüm. Eşnesege almaz kız, sen çolukkan gündürüm. Çürük sende kalkanda, gökülüymün asmanda. En baktılı gündürüm, seninle birge baskanda. Kara gözlüm, kara bak, aksın gözüm alanlar. Kolumda turgan seçürüm, baksan al babim canalar. Kara bak göz kara bak, aksın gözüm alanlar. Kolumda turgan seçürüm, baksan al babim canalar. Abbağım ay, abbağım, ak suyumdu bakbağın. Gök kızlardım içinden, gözüm düşüp takkanın. Oşul gölgönü gürdü, ökürülü gömüldü. Ayzen kılıp süygün, tattım sende solu perini. Karagat gözlerin karagat, ak suyum gözün amanlar. Kolumda kurban sıçrım, kokstan al bağım cağalap. Karagat göz karagat, ak suyum gözün amanlar. Kolumda kurban sıçrım, kokstan al bağım cağalap. Karabat göz karabat, aksiyum gözüm amanlar. Kolumda turgan seçiyorum, kokstan al bağım canalar. Karabat göz karabat, aksiyum gözüm amanlar. Kolumda turgan seçiyorum, kokstan al bağım canalar. Karabat göz karabat, aksiyum gözüm amanlar. Kolumda turgan seçiyorum, kokstan al bağım canalar. Баракелдим, азаматсыздар. Ушундай сонун ырлардын коштоосунда биз эфирдик саатыбызды улантабыз, ардактуу көрүүчүлөр. Музыка уккан адам, музыка укпаган адамга караганда алда канча бактылуу, анан мындай күжүрмөн абалда жүрөт экен да. Музыка ырдаганда сиздер өзүңүздөрдү мындай кандай сезесиздер, кандай абалда болосуздар? Чындап эле жашарасыздарбы же ырдап атып оюңуздар башка жака кетип калабы? Негизи музыка угармандын жүрөгүнө жетиш үчүн кандай ырдалыш керек? Кандай болуш керек? Табитке ылайыктуу ар бир адам өзүнүн табитине жараша музыканы угат. Мен көбүрөөк баягы өзүм жүрөгүмө жага турган лирический песня деп коет орусча, баягы сүйүү темаларына лирикалык чыгармалар, баягы классикалык жакшы музыкаларды угам. Себеби дегенде жан дүйнөң ооруп турганда, жүрөгүң кыжалат болуп турганда музыка менен жашабасаң болот. Себеби музыканы көбүрөөк уккан адам жаш көрүнөт, бир топко чыгып калса деле. Ошондуктан баягы ар бир досторубузга айтат элем, музыка менен жан дүйнөңүздөрдү сергитиңиздер, ырдаңыздар дегендей. Канчалык көбүрөөк ырдаса, ошончолук жан дүйнөсү жаш жүрөт дегендей. Жакшы. Ушул суроого жооп бергенден алдын сизге сурайынчы. Сизде стресс болуп аткан болот да, айыл кишилерде бардын деле болсо керек. Стресс болуп, эч нерсеге мындай каалооңуз жок болгон учурда сизди эмне куткарат? Эч нерсеге каалоо жок болгон учурда мен көбүнчө жалгыз калам. Анан кулакчынымды кулагыма салып алып, анан жөө токтогуп, сейил багында басканды жактырам. Себеби мен үйүмө жакында. Анан музыка угам көп учурда. Анан музыка бул эме дейт го, жанагы маанайга таасир этет дейт го. Кандай музыка уксаң, ошондой маанайда жүрөсүң. Жакшы музыка угуп кетип эле анан кийин мисалы бир азап дегенди чыгарып калсам, мурдагы азаптарың эстеп эле ошол ойго келет. Ооба, мен негизи чыгармачыл инсандарды баалап, өзүм дагы музыкага жакынмын десем болот. Ырдаганды жакшы көрөм. Сиздердин тобуңуздарга кошулгум келет. Сизди чакырабыз, оштого келиңиз. Сизди чакырабыз, келип ырдап кетиңиз. Жарадымбы, өтөмбү? Жакшы. Жолда чакыргам. Рахмат. Баяман жана Нурислам студентсиздер, азыркы учурда жаш талантсыздар десек дагы болот. Эми гүлдөп мындай тамтуң баскан талантсыздар.
окуу менен жумушту жалпы эле дагы ушул топтун жумуштарын кантип айкалыштырып жетишип жатасыздар? Окууну таштап койгон жокпузбу? Эң биринчи Нурислам жооп берсинчи. Нурислам. Көбүнө чогулуп кеткенге аракет кылып жатабыз. Окууну да, бул жакта да. Эми жетишпей каласың. Ошо колдон келишин кылып атабыз, жетишиңе аракет кылып атабыз. Аракет кылып атасыздар. Кээ учурда калып калат бирок. Болуп калат. Топто болгонуңуздар үчүн мугалимдер түшүнсө керек, модулдар башталды мына. Кандай болуп атат негизи? Модулдарга энби жокпу? Кыйналып калса кагайлар жардам берет. Биз сөзсүз четте турбайбыз, жардам беребиз. Баймын. Эң алгач эле Оштун өзүмө сабак берген мугалимдерге терең ыраазычылык билдирем. Себеп дегенде эми чыгармачылык инсан болгондон кийин албетте убакыт баарына табыш керек экен. Бирок окууга убакыт болот, барабыз, окуйбуз. Бир аз мындай иштер болгондо ар жака бул жака чурулуп калабыз. Мисалы, эртең менен азыр бүгүн эфирге келдик. Ушундай эле сөз да. Анан ошону түшүнгөн агайларыбызга чоң рахмат. Мисалы, эртең менен биз ушундай эфирлерге же болбосо ага айтып калды, эртең артка фольклорго даярданган кылабыз. Түштөн кийин биздин окуубуз башталат. Окуу саат 4-төн кийин той иштеп калат. Жалпысынан бирдей айкалыштырып алып кеткенге аракет кылып атабыз. Аракет кылып атам, сабактарга баратам десеңиз, максат эжеке карап коет го. Жалган сүйлөө. Жакшы. Эжеке мага телефондон чалып алып пранк кылган. Байман сен мен эжекең болом деп кайсы эчкен десем, бир сабактын атын айтканын унутуп калгам. Сен окуудан ассистент болдасың деп. Анан эжекеден мен сабак барам, эжеке кечирим сурап алгам. Десе пранк ошого. Ошол сөздөн кырматпайбы? Максат эжеке өзүңүз мына эжекелик кылып мугалим болуп окутуучу катары студенттерге билим берүүдө кандай методдорду колдонуп атасыз? Азыркы студенттер оңой эле баат нерсени кабыл алышы кыйын. Кандай болуп атат негизи? Айрыкча Оштуда музыканттар эмес да, боюнча аспаптарга кызыккандар бар, студенттер бар. Быйыл да буюрса биринчи курстардан аябай көп студент балдар кыздар келишти. Аларды болушунча комуз кружогуна методдор менен болушунча жеңил методдор менен өзүбүзгө тарткан аракет кылып атабыз. Бир аз оор болуп атат, бирок аракет кылып тапшырмаларды жеңилирээк берип, комузга кызыктырып, буюрса азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Жакшы. Комуз эримин жетекчиси Максат айым себеби бага башында айтканбыз да, баягы музыкалдык термин менен сүйлөбөй. Бул эми технологический университет болгондуктан жалпак тил менен буларга баягы тез жетип, тез үйрөнгөнгө аракет кылгыла деп. Анан Кудай буюрса азыр комузчулар ансамблинин үстүндө иштеп, бир жакшы ансамблде иштеп, жетектеп иштеп атат студенттер менен. Самон, жакшы. Чындыгында азаматсыз эле деп койсом болот. Ош технологиялык университетинде көбүнчө мырзалар окуйт, анан кийин кээде мындай мырзалар айымдарга караганда көп сөз окусу келбей калат, сабакта дагы көп отурууну каалашпайт. Мына ушул учурда сиздердин эмгегиңиздер менен, талантыңыздар менен ошолорго билим берип, мына ушундай өркүндөө жолунда жүрө бериңиздер. Каттар келүүдө жаңыртып коеюн. Саламатсыздар, бош билим бар болуңуздар. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун, жакшы ырлардан тартуулап койгулачы. Мен атамдын туулган күнү болчу, аты Кадыр деп билдирүүсүн калтырган 5507 сандар менен аяктаган абонент. Кийинки катта саламатсыздарбы? Ош Бирим радиосу бүгүн Гүлдана Корбомдун туулган күнү менен куттуктап койгулачы. 29 октябрь буюрса кечинде туулган күн тособуз. Сиздерден жагымдуу музыкалык чыгарма суранабыз дейт. Ар дайым бар болгула Ошту. Мен Оштуда окуганмын, ийгиликтер болсун. Эң алдыңкы окуу жайлардын бири дейт. 2196 сандар менен аяктаган абонент. Каттар бар. Карамагыбызда аз эле убакыт калды. Ошондуктан кайрадан сиздердин талантыңыздар дагы. Жалпы телекөрүүчүлөр, достор, сиздерге бир жакшы тартуулайлы. Сардарбек Жумалиевдин Таң сыры чыгармасын биздин Максат айым менен биргеликте аткарып келели. Сонун болот. Кабылыңыздар. Urgarından urgan ayran
Браво, баракелде. Чыгармачылыгыңыздар, талантыңыздар ташкындай берсин, дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Негизи көпчүлүк адамдардан азыркы учурда угуп жатабыз, убакыт ушунчалык бат өтүүдө, эч нерсеге жетишпей атам депчи, өткөн убакыттан эмнелерди жасаганга аракет жасап жатасыздар дагы, убакытты көбүрөөк эмнеге бөлүп жатасыздар? Көбүрөөк биз чыгармачылык менен алек болгондуктан эртең менен ишке келип эле карасаң эле 5:30 болуп калат, иштен кетип калат, эчтеке жетишпейсиң. Анан булардан деле баягы требовать этесиң, муну кылайлы, тигини кылайлы дейсиң. Бирок ооба кылабыз, бирок карасаң эле түштөн кийин 2-3 болуп калат, 5 болуп калат, 6 болуп калат. Анан эле үйгө сапар тартабыз. Кайра ошондой кайталанган күндөр кээде адамды тажата берет. Бирок ага карап эле аракет кылып атабыз. Бирок убакыт деген учкан куш экен, бирок тез эле күн атат, кайра эле күн батат дегендей. Таң атып кеч кирип өмүр кербенибиз ушинтип эле болгону. Окшош күндөр болуп атат да күндө эле. Байман, бош убактыңыз барбы негизи? Убакыт болуп атабы? Бош. Өтө көп болсо керек. Азыр календарым карап көрөйүнчү деп Заказым бар. ооба. Бирөө айтылат го, көзүмдү ачып жумганча кеч кирет да таң атат деп. Чындыгында убакыт зымыры куш экен. Көп нерсеге жетишпей калабыз, барам деген жерге бара албай калабыз кээде. Бул жакта айтып өткөндөй окуу чыгып калат, иш чаралар чыгып калат, дагы туугандарыбызда той аштары чыгып калат, ал жака алып калабыз. Үйүбүздө өзүбүздүн жумуштарыбыз болуп калат. Кээде айтат го, бир нерсеге жетиш үчүн өзүңө жакын нерсени тышташың керек деп. Кээде ошондой болуп калат, чынындачы. Өзүң жөндөң тарткан нерсеге жакын турган бир инсанды же болбосо ошол жумушуңду таштап барганга туура келип калат. Өзүңүзгө убакыт жетип атабы негизи? Өзүмө убакыт жетет. Жакшы, ооба, жаштыктын доорун пайдалуу өткөрүп атабызбы? Ооба, жаштыктын доорун пайдалуу өткөрүп атабыз деп толук кандай айта алам. Айта аласыз. Сонун максат эжеке бош убактысында эмне кылат, эмнелер менен алектенет, кошумча кандай таланттары бар? Бош убактымда ушул болушунча комуз менен алектенүүгө аракет кылам. Комузду өстүрүш үчүн азыр комузга менен ырдаганында басым жасап жатам. Жана бош учурумда Ош мамлекеттик университетте бүткөнүмө себептүү, ол жакта азыр салтанат фольклор бар. Ошол жакта оркестр менен да иштейбиз. Ошол жакта дагы ойнойм. Бош убакытта Дагы эле чыгармачылык менен алектенесиз. Чыгармачылык менен. Нурислам, аккордеондон башка кандай талантыңыз бар? Жана эмнелерге кызыгасыз? Мен ошо бош убактымда аспабым кармап, өзүм ырдап калам. Башка ошо университетте азыркы учурда ошол гитара сабагына салып берип жатам. Гитараны дагы билесиз демек өздөштүргөнсүз. Ямаха кичине ойноп коебуз. Сонун. Таланттардын баарын топтоп алгансыз го сиз. Нури азыр 3-4 асбаптарды үйрөнөт, аз мага келип Ямаханы үйрөнүп, Ямаханы көрсөтүң агай деп. Бир сире Ямаханы үйрөнүп алса, Кудай буйрса баягы жаш жигитке жетим шөнөр азык калып дегенде таланттары көп экен, байкадым. Нурислам көп эле инструментти ойнойт экен. Жакшы бир наставник болсо, мугалим болсо, тез эле чыгып кете турган бала. Жакшы демек. Талант кошулсун. Мыкты жигиттер көп бизде. Бул чөйрөнүн өзү үстүндө жүргөндө, мисалы, сиз баш болуп, биз каш болуп, ушул жерде жүргөндөн кийин албетте издөөнүн аркасында жүрөбүз да. Мисалы, сиз дагы бүгүн эфир бүткөндөн кийин изденесиз да, мындай кылышым керек, мындай кылышым керек деп. Биз дагы өзүбүздүн үстүбүздөн ошондой изденебиз. Кандай ыр жаратсам экен, кандай азыр мисалы дүйнөдө Кыргызстанда азыр кандай не популярный болуп атат экен. Мисалы азыр күзүндө эл эмнени каалап атат да? Мисалы Бекборбиев агабыз мисалы кете албай жүрөм чыгарып койду, ал жаштардын табиетине ылайык улуулардын да сүймөнчүгүнө айлаган ырда. Ошентип биз дагы изденүүнүн аркасында жүрүп аракет кылып жүрөбүз. Жакшы. Аракеттерин үзүрүн көрүңүздөр, каттар бар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таң дейт эфирде бул кайсыл топ деп билдирүүсүн калтырган 89 сандар менен аяктаган абонент чыгармачылык ийгиликтер болсун жана реквизиттерин дагы берип койсоңор чоң рахмат дейт. Булга сразу эле айтабыз. Себеби дегенде биздин телефондорду сизге таштайбыз. Бизде Оштунун алдында уюштурулган маданий эстетикалык борборунун этно арт фольклор тобу азыр биз жарым эле келдик, дагы бир 15-20дай адамыбыз бар. Алардын баары берге батпай калса эле, азыр ушу төртөөбүз келип отурабыз. Буюрса этно арт фольклор тобу, буюрса Оштудан бисмилля деп баштадык иште. Жакшы. Анан муз арт фольклор тобу экинчи группаны чыгарып атабыз. Дароо чыгарып атасыздар. Бул этно арт болсо, ал муз арт болот. Экөөнүн айкалышы бир аз башкачараак болот.
Кудай буюрса аракет кылып, аракетибизди согуп атабыз. Жакшы. Анан жогоруда ырларды аткарганда бири-бириңиздер менен да көзүңүздөр, карайыңыздар, кирпигиңиздер немерилге чейин түшүнүп турасыздар да. Бир дем менен дем алып, сөзсө бирөө адашса болду, баарыңыздар адашасыздар мындай. Кээде түшүнбөй калганда учурлар болсо керек, чоң сахнада сөздөрдө толкундоолор болот. Ошол учурда ситуациялардан кантип чыгып кетебиз? Көз туура айттыңыз, көздү жакшы баамдапсыз. Себеби дегенде ар бир эмеде биз көз менен иштейбиз да, көздүн карайы менен кайсы чыгарманы иштейбиз, көздү кара оң жак, сол жак же көздү илмегенде сразу түшүнөбүз кайсы кандай болот, кайсы жерди бузуп атабыз, кайсы жерде бузуп койдук, каерде туура эмес ойноп койдук, ырдап койдук. Көз караш менен, мимика менен көбүрөөк бизди бири-бирибизге билдиребиз да. Байкадым, ооба. Саламатсыздарбы дейт. Жакшы эстүү, жүздөрүнөн жылмаюу кетпеген балдар экен дейт. Өнөрүңөр өркүндөй берсин. Мен апам силерди суктанып көрүп отурат. Апам арнапырда койгулачы жакшы болот эле дейт. Азыркы учурда төшөктө жатат. Сүйүнүп калсын, оштон болом атым айбил деп билдирүүсүн калтырган. Соңку сиздердин кыскача бир кайрыңыздар менен жыйынтыктайт экенбиз. Карамызда 2 кылам мүнөт бар. Кайрымасын эле кайрып койсоңуздар болот апа жөнүндө. Анда кезекте ушу энебизге арнайлы сизге бир жакшы чыгарма тартып алсын, биздин баягы. Kadırın bilemeneni Kadırlap sıylap gelenin Ak süttü aktaş kıyıngan Uşulur sizge bilegin Uşulur sizge bilegin Eleken benim baylağım Geçmeniz uzun kaygının Al param sizge ak jolu Koluma tiyse aylığım Koluma tiyse aylığım Ömürdün gülü solmasın Ökünüç gündür olmasın Özgülür vapam olsa da Yenikin safa bol olsun Apamdır huday olsun Yenikin benim bayrağım Geçmeniz uzun kaygının Al param sizge ak jolu Koluma tiyse aylığım Koluma tiyse aylığım Yeniken benim bayrağım Браво. Апалар бар болсун, энелер бар болсун, дүйнөнү же салмасыз сүйүүсү менен, же салмасыз мээрим менен курчаган. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу келген коноктор, бүгүнкү эфирибиз мына ушундай бат эле бүтүп кетти. Мындан кийин дагы бизде түз эфир бар. Ошондуктан жыйынтыктайбыз, чыгармачылык ийгиликтер болсун. Рахмат чоң, бар болуңуз. Ардактуу көрүүчүлөр жана угармандар, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин, угушканга чейин сак саламатта күнүңүздөр конок маанайда